Мугалимдердин жыл сайын өтүүчү салтка айланган кеңешмеси бүгүн Баткен районунун аймагында билим берүү кызматкерлеринин катышуусунда өткөрүлдү. Кеңешмеге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери жана айыл өкмөт башчылары, мекеме ишканалардын жетекчилери, мектеп директорлору катышты. Материалдык техникалык базасын чындасаңыздар болот. Билим берүүгө кызыктар тараптардын бардык мекеме ишканалары катышып, мектеп мугалимдери, жетекчилери катышып, бул жерде бүгүн биз 2020-21 окуу жылындагы 21-22 окуу жылындагы жетишкендиктерге жана кемчиликтерди баса белгиленип, жаңы окуу жылына тиешелүү милдет талаптар коюлду. Мында өткөн окуу жылдагы көрсөткөн жыйынтыктар жана жаңы окуу жылына аткарылуучу иштер жөнүндө сөз болуп, кеңешменин резолюциясын кабыл алышты. Бул жылы кеңешме билим берүү процессин уюштуруунун жаңы түрлөрүн аныктоо жана сапаттуу билим берүү, инновациялык мектепке өтүү, жайылтуу максатында өткөрүлдү. Окуу жараянын жакшыртуу, балдарга татыктуу билим берүү боюнча тапшырмалар коюлду. Быйыл Баткен районунун аймагында жаңы окуу жылына район боюнча 4 мектеп пайдаланууга берилет. Ачылышы 1-сентябрда өтөт. Бул Самаркандек гимназия мектеби, Үчтөбө орто мектеби, Каратокой жана Сай айылындагы орто мектептер и бир бала бакча пайдаланууга берилет. Бул аткарылган иштердин бардыгы президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин камкордугунан Баткен областына, анын ичинде биздин Баткен районуга көңүл буруп, ушундай өнүктүрүү программасынын алкагындагы жүрүп аткан жумуштар. Мектепке чейинки билим берүү тармагына басым жасоо, билим сапатын жогорулатууда акылдуу мектеп долбоорун ишке ашыруу, окуучулардын билим сапатын көз карандысыз эксперттердин баалоо системасын пайдалануу, балдардын саламаттыгын сактоонун маданиятын үйрөнүү, мектеп администрациясынын ишин баалоонун критерийлерин сунушу катары киргизилди. Жаш өспүрүмдөрдү менен иштөө боюнча инспекциясынын өкүлдөрү өздөрүнүн чыгып сөздөрүн айтышты, сунуштарын беришти. Бүгүнкү күндөгү билим берүү тармагындагы жүргүзүлүп жаткан жаңы кубулуштар, жаңы өзгөрүүлөр билим берүү министрлигинин жана мамлекеттин саясатынын президентибиздин билим берүү тармагына кошкон бүгүнкү күндө карап жаткан чоң көңүл бургандыктары боюнча, камкордуктары боюнча бир чоң нерсе сөздөр болуп өттү. Мен ушул Кыштык орто мектебинде 1 жылдан бери эмгектенем. Жакшы мектептерден деп айтсам болот. Коллектив дагы жакшы, жана окуучуларыбыз дагы ой боюнча жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. 11 жыл аралыгында окуучуларды олимпиадаларга даярдап келем, жана алдыңкы орундарды көрсөтүп келет. Кеңешменин соңунда билим берүү тармагында үзүрлүү эмгектенип, жаш муундарга татыктуу билим тарбия берүүдө зор ийгиликтерге жетишкен бир катар алдыңкы мугалимдер ыйгарым укуктуу өкүлдөн, район акиминин билим берүү бөлүмдөрүнүн ардак кырматалары менен баалуу бийликтер менен сыйланды. Бактыгүл Мирадилова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.